Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе алипе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, булар эмнелер? Туура, булар тооктор. Кайталайбыз. Тооктор. Тооктор. Балдар, сөздү айтып жатканда тыбыштарга көңүл бөлгүлө. Баарыбыз чогуу тоок деп эки жолу кайталап айталык. Тоок. Тоок. Балдар, эмнени байкадыңар? Туура. Тоок деген сөздү айтып жатканда о тыбышы созулуп айтылды. Анда бүгүн биздин тема созулма о тыбышы жана о тамгасы. Бүгүн сабакта созулма о тыбышынын тамга менен белгиленишин, жоон жана созулуп айтылышын билесиңер. Созулма о тыбышы сөздүн кайеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлүп, сүйлөм түзөсүңөр жана окуйсуңар. Келгиле, созулма о тыбышын туура угуп, 3 жолу кайталап айталы. О, о, о. Созулма үндүлөр созулуп айтылат. Демек, тыбышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Эми созулма о тыбышын тамга менен белгилеп көрөлү. Мына бул созулма о тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Балдар, тыбыш тамга менен белгиленет. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, созулма о тыбышын 3 жолу айтып көрөлү. О, о, о. Балдар, созулма о тыбышын айтып жатканда оозубуз кеңири ачылып, ичтен чыккан үн тоскоолдукка учурабай, жоон, созулуп айтылды. Демек, созулма о тыбышы жоон, созулма үндүү. Бул созулма о тыбышынын тамгасы. Эми балдар, тоок деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин талдоо аркылуу билебиз. Мисалы, тоок деген сөздө 3 тыбыш бар. Себеби тоок деген сөздү айтканда кулагыбызга т, о, к 3 эле тыбыш угулду. Бирок балдар, тоок деген сөздө 4 тамга бар. Анткени созулма үндүүлөрдү айтканда кулагыбызга бир эле тыбыш угулат. А жазууда болсо ал 2 тамга менен белгиленет. Муунга бөлүнбөйт. Созулма о тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Мына балдар, биз сөзгө
талдоо жүргүздүк. Кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Бул эмне? Туура, бул ооз. Сөздү эки жолу кайталайлы. Ооз. Ооз. Балдар, кайсы тыбыштарды уктуңар? Ооба, о, з. Демек, бул сөздө канча тыбыш бар экен? Ооба, эки тыбыш 3 тамга бар экен. Муунга бөлүп көрөлүчү. Ооз. Туура, муунга бөлүнгөн жок. Созулма о тыбышы сөздүн башында кездешти. Бул эмне? Бул коон. Баарыбыз чогуу кайталайбыз. Коон. Коон. Балдар, канча тыбыш уктуңар? Тыбыштарды атап көргүлөчү. Туура. К, о, н. Демек, бул сөздө 3 тыбыш. Ал эми 4 тамга бар экен. Муунга бөлүнгөн жок. Созулма о тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Азаматсыңар. Бул эмне? Туура, бул музоо. Сөздү эки жолу кайталайлы. Музоо. Музоо. Балдар, кайсы тыбыштарды уктуңар? Ооба, м, у, з, о. Демек, бул сөздө канча тыбыш бар экен? Ооба, 4 тыбыш 5 тамга бар экен. Муунга бөлүп көрөлүчү. Музоо. 2 муунга бөлүндү. Биринчи мууну му, экинчи мууну зоо. Балдар, байкадыңарбы? Сөз муундарга ажырады. Созулма о тыбышы сөздүн аягында кездешти. Демек, балдар, созулма о тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Келгиле, азыр ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм эки сөздөн түзүлдү. Биринчи сөз коон. Эми экинчи сөздү толуктайлы. Туура, коон бышты. Кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Үчүнчү сөз музоо. Калган сөздөрдү толуктап, сүйлөм түзөлү. Кана, ким түздү? Азаматсыңар. Уйдун баласы музоо. Демек, балдар, сүйлөм сөздөн түзүлдү. Баарыбыз чогуу кайталайлы. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Жакшы. Азыр, балдар, чогуу биргелешип муундарды окуйлу. Ло, мо, ро, то, ко, по.
сөздөрдү окуйлу. То, ток, оро, ото, кыро, тырмо. Жакшы. Дагы бир жолу окуйлу. То, ток, оро, ото, кыро, тырмо. Азаматсыңар. Балдар, эми тооктор деген темадагы текстти мен бир жолу окуп берейин. Андан кийин чогуу окуйлу. Тооктор. Коро толо тооктор. Алар ак, кара тооктор. Омор, кара. Тооктор токпу? Токо, тооктор ток. Келгиле балдар, чогуу окуйлу. Тооктор. Коро толо тооктор. Алар ак, кара тооктор. Омор, кара. Тооктор токпу? Токо, тооктор ток. Келгиле, азыр биз оюн ойнойбуз. Оюнубуз сөздүн маанисин аныкта деп аталат. Балдар, бул эмне? Туура, бул тоок. Азыр эмне деп жазылды? Ток деп жазылды. Эми балдар, тоок менен токту салыштырып көрөлү. Эмнени байкадыңар? Ооба, созулма үндүү менен кыска үндүү болгондо сөздүн мааниси эки башка болот экен. Тоок деп созуп айтканда канаттууну билебиз. Ал эми ток дегенде курсагы ток болгон адамды түшүндүк. Кийинки сөздү карайлы. Бул эмне? Бул коон. Ооба, өсүмдүктү билдик. Кон дегенде чымчыктардын конгонун билдик. Бул эмне? Бул ооз. Кайталайбыз. Ооз. Ооз. Эмнени байкадыңар? Ооба, ооз дегенде адамдын оозун билдиңер. Оз дегенде, балдар, кыргызда озуп кетти дешет. Озуп, ашып кетти деген маанини түшүндүрөт. Демек, балдар, кыргыз тилинде кыска жана созулма үндүүлөр бар. Созулма үндүүлөр бир тыбыш жана эки тамга болуп белгиленет. Мисалы, о деп айтканда сен бир эле о тыбышын уктуң. Бирок ал созулуп айтылгандыктан эки тамга менен белгиленет. Балдар, тапкылачы. Бул жерге кайсы сөз туура келет деп ойлойсуңар? Жоолук, чоор же тоо туура келеби? Ойлонобуз. Ооба, бул жерге чоор туура келет. Азаматсыңар. Азыр балдар, созулма о тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула. Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Үстүңкү сызык менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз. Алардан ашып кетпейбиз. Калем сапты оң колго кармайбыз. Анда абада жазып баштайлы. Дагы бир жолу кайталап көрөлү. Балдар,
эми сабагыбызды жыйынтыктап эсибизге сактайлы. Бүгүн биз силер менен созулма О тыбышы жана тамгасы менен тааныштыңар. Созулма О тыбышы үндүү, жоон жана созулуп айтылганын билдиңер. Созулма О тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешет. Созулма О тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлдүңөр жана сүйлөм түздүңөр. Муун, сөз, тексти окудуңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Балдар, бул алган билимдерди унутуп калбайлы, кайталап туралы. Себеби китепти шар, туура окуганга керек. Балдар, биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө саламатта болгула.